2 апрель балдар адабиятынын эл аралык күнү. Балдардын ажайып жазуучусу Ганс Христиан Андерсендин туулган күнүнүн урматына 1967 жылдын 2 апрелинде балдар адабиятынын эл аралык күнүн белгилөө тууралуу чечим чыгарган. Ошондон тарта бүткүл дүйнө балдар китебинин эл аралык күнүн белгилеп. Даниянын улуу жомокчусу Ганс Христиан Андерсен 1805 жылдын 2 апрелинде туулган. Жазуучу жомокторду кайра иштетип, фольклор менен көркөм адабият ортосунда жаңы багыт ачкан. Мындан улам да Ганс Христиан Андерсен бүгүнкү күндө да эң көп окулган жазуучулардын көч башында турат. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көп окуган көптү билет, билимдүүгө дүйнө жарык деген макал сөздөр бекеринен айтылып калган эмес. Азыркы ааламдашуу маалыматтык технологиянын өнүккөн учурунда китеп окууну өзүбүздөн тартып колго алып, бардык окурмандарды айрыкча өсүп келе жаткан жаш муундарды тартуубуз керек. Ушул илим, билим, технология өнүккөн заманга жеткирген бул китеп. Жөнөкөй тил менен айтканда адамзатты ракета менен космоско, айга учурган дүйнөнүн 4 тарабынан көз ирмемде керектүү маалыматтарды алып берип, байланышты камсыз кылган интернет, смартфонду жараткан китептен алган билим. Баланын жан дүйнөсүн бизге китептен келген жомок дүйнөсүнө айкалыштырып, алардын кызыгуусун жан дүйнөсүнүн көркөм жомок чыгармаларга, аңгемелерге, ырларга болгон мүдөөсүн кандыруучу, уккан кулакты сүйүнткөн эне тилибизде жөнөкөй жана жатык тил менен түшүнүктүү жазылган китептер көп. Аларды бизге тартуулагандар бал тилдүү балдар акындары менен жазуучулары Эсенгул Ибраев, Шүкүрбек Бешеналиев, Байтемир Асаналиев, Сулайман Рыспаев, Абзи Кыдыров жана башкалар. Кыргыз элибиз эзилтеден сакталып калган жазмасы болбогондуктан балдарга тарбияны жомоктор, накыл сөздөр менен берип келген. Жомоктордо балдарды көптөгөн көркөм образдар аркылуу аң сезимин өнүктүрүп, каармандардын кызыктуу кылык жоруктарын, сараңдыгын, дүйнөкордугун, ачкөздүгүн, арамзалыгын, жалкоолугун, уурулугун, ошондой эле акылмандыгын, айкөлдүгүн, берешендигин, боорукерлигин, чынчылдыгын, таасын көркөм сөз каражаттары менен сүрөттөп, жаныбарларга салыштырып тарбия берип келишкен. Балдар мындан ак менен караны, жамандык менен жакшылыкты, туура иш менен туура эмес ишти айырмалап, баамдап билген. Андан тышкары жомоктордон ата-бабалардын өткөн турмушун, салт-санааларын, элдин мүнөзүн, ата-энени сыйлоону, улууга урмат көрсөтүүнү, кичүүлөрдү ызаттоону үйрөнүп билишкен. Жомоктор көркөм сүрөттүү келип, айбанаттар жана жаныбарлар жөнүндөгү жомоктор балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша кызыктуу болот. Ал эми балдар адабиятында 4 саптан турган эң жөнөкөй бала тили менен жазылган ырлар, табышмактар, жаңылмаштар, чакан аңгемелер көп. Ырлар, жомоктор, аңгемелер адамгерчилик сапаттарга тарбияласа, жаңылмаштар тилди өнүктүрөт. Ал эми табышмактар болсо акылды өстүрүп тапкычтыкка тарбиялайт. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, китеп менин акылым, китеп менин жакыным деген ыр саптары менен сөзүмдү аяктап, силерди билим кени болгон китепти баалап билүүгө, китепке кызыгууга, китепти сүйүп окууга чакырам. Бардыгыңыздар үчүн билим ошогу болгон китепканабыздын эшиги ачык.